талапкерге суроолорду узатсаңыздар болот. Assalamu alaikum, hurmatli Qurultayning delegatlari, hurmatli boshqarma o'quvchilar, hurmatli studentlar. Ahmad Yusufovich Surov Dalash oblastini Ko'kko'l federatsiyasi yetakchisi Abdulqadirov. Men so'rovim sizga Bayger fondi bo'yicha jog'orqi respublikалық turnirlarda komanda boshlab жүрөбүз. Bir komandanın bir turnirге расходу 2 milliondan 2,5 million so'mgacha расход ketadi. Bayger fondu 500 ming so'mdan million so'mga чейин баш байга алган командаларга берилет. Аны деле командаларга бөлүп беребиз, бирок мен билишимче акыркы 10 жылдан бери Байге фонду өзгөрүлө элек. Улуттук дирекция тарабынан ошо бөлүнгөн каражатты өзгөрүлө элек. Ошол боюнча толуктоолор болобу? Рахмат. Буюрса болот. Бизде эми чоң турнирлерден өчөдө. Эгемендүүлүк 9 май, Норуз. Төртөө ошол эмес. Биринчи место миллиондун, биринчи место алган. Азыр миллион алып атат да, ошо биринчи жогорку лиганын биринчи ордун алган 1 миллион да. Миллиондон түшүрбөйбүз, Кудай буюрса. Жогорулатышка аракет кылабыз. Мен Абдысамат, Көккөл федерациясынын медиа эксперти. Өзүбүздүн тармак боюнча бир суроо берекетели. Абис айкен жогоруда медиа көргүзсөк, анан негизи бул кишинин ишке ашпай калган бир нерсеси ушу Көккөлгө федерацияда өзүнчө бир көчмө телестудия алсак деп көп кыялдап жүрдү. Финансылык тартыштыктан бул маселе ишке ашпай келатты. Муну эмне үчүн айтып атам? Бүгүн Кыргызстан боюнча Көккөл оюндары аябай көп болот. Ошол эле мисалы үчүн жогоруда сүйлөдүк Чүй облусунан Талаш облусунун өкүлдөр, буларда да аябай кызыктуу оюндар болуп атат. Тилекке каршы тарта турган биз ушу телефондун деңгээлинен өйдө чыга албай атабыз да. Эмне деген сапаттагы оюндарды аймактарда көрсөтсөк жакшы болмок. Ошо бизде өзүбүздө көчмө телестудия ПДС болот, передвижная телестанция. Ошондой болгондо бизде Көккөлдүн деңгээли дагы ушу медиа тараптан дагы чоң бир деңгээлге чыгат эле да. Себеби кайсы жерде оюн болбосун, дагы деле болсо кетсе ошону эфирге көрсөтүп берүү жагынан баягы сиз айткандай 4 түрлүк тегерегинде түз эфирди КДРдин же болбосо бир дагы продакшндар күчү менен кылып атабыз. Майда оюндардын баардыгы калып калат да. Ушуну колдон келсе өзүбүздүн иш программабыздын бир зылнамасына дагы жазып койсоңуз жакшы болот деп. Чоң рахмат. Сунушуңузду ишке ашырабыз дейбиз. Урматтуу катышууда жүргөн мырзалар, ушундай эле Акылбек Жусупбекович, сизди ордуңузду менен унутпайм. Көккөл федерация президенти болуп атасыз. Кудай буюрса үмүт чоң, жакшы иштерди особенно ушу команда жетекчилерге жакшы бир салымыңызды кошосуз деп үмүттөбүз. Мен атым Мамбеталиев Алтынбек Жумабаевич, Чүй областынын вице-президенти болом. Анан менин суроом ошо биздин Акылбат майданы жок ушу күндө. Чүй жери центри болгондо байланыштуу жазында көл суураак болуп калат. Ушу Чүйдө өтсө, негизи Акылбат майданында өткөндө аябай жакшы оюндар, элге болуп кетчи жакшы оюндар болчу да. Ушу ипподромго чуркап, ошонун аягына чыгып түрүп бере аласызбы деген суроода. Сураныч ушуна чуркап, ушу биздин Берек ак майданы бар, ошол жакта кылса негизи туура эле болот деп. Казандагы чоң территориясы чоң, ошол жерге бир аракет кылып, президентке кайрылып, Акылбат майданын салдырып алсак чоң жетишкен болот деп. Рахмат. Ипподром боюнча негизги максаттардын бири, Кудай кааласа, ошонун аркасынан катуу чуркап эмгектенебиз. Мен ушунча 2-3 жер каралган, эртеңден баштап чыгып ишти карайбыз. Кутпайбыз, турабыз, Кудай буюрса. Ошол мындай болуп атат. Ошол калыстарды да кадырлап баалап берип, анан кийин жөн эле ушул боюнча ушул даражага жеткирген федерацияга чоң салым калса кошуп берип атат. Ушул даражага жеткиргенден кийин акыркы калыстан көмүскөдөн кала бербей ошолордун дагы элдин алдында татнакай кылып узатып, баягы өздөрүнүн туттууларын берип коюшка кандай карайсыңар? Ушуну дагы калтырбай карап жүрсөңөр деп айткым келет да. Анткени мынакей көпчүлүк эле башында жазгы жаш калыстарды көрүп келе атабыз. Чыгып берсек дагы аягына келгенде эле неме болуп калышып атат. Ой, калыстыгың мындай экен деп. Биз өзүбүз чыгып калысты кылалы десек, азыр ошо малдар эмес, уже неберелер чыгып калды. Калыс ат үстүндө жүргөндө көрөбүз.
Мен өзүмө келген ушу Талас Бекалиевдин убагында таке мен муну токтотойн өзүм неберем эниң атайын деп жүрүп баратат уят экен. Болду эми деп неме кылганбыз. Ушу калыстардын жагдайына да карап койсоңор кандай ушуларды кандай узатасыңар? Ооба байке, калыстардыкын аябай жакшы билем. Калыстардын федерация менен сүйлөшүп карайбыз, буга чейин дагы сүйлөштүк. Кудай кааласа эртең иштер башталышы менен бисмиллах деп ошол эң бизде көйгөй көкмөрдө эмне көйгөй ошонун үстүнө иштейбиз. Буга чейинки федерациялардын жана федерациянын президенттеринин эң жакшы иштери улантабыз. Экс партиянын область жетекчиси Жумабаев Атыл. Сизге ийгилик акыркы ушундай Кыргыздын улуттук оюнун өркүндөтүп өстүрүү. Менде сунуш бир эле ушу юбка жана Касымбек Өзбеков абаз айткандай эл экөө бөлүнүп калды, эки команданын артынан. Юбта оюн жок. Эми бир Ноорус коюлуп тур кайра. Эми юбтун өзү 3 область ойноп атпайбы ал жерде. Ошол жерге мен билгенден бери 10 жылдан бери федерацияда ким иштесе, вицелер же главный судья же жетекчилик биз канча чыгырдык барбады да. Могу 2026 сиз келсеңиз, кичине могу юбтада өссө, барып, теңдикти карап, ал жактан да көбүрөөк командалар келип, жаштар өсүп дегендей. Бул жака да кичине карап койсоңуз, кийинки оюндарда баягы ынтымакты өркүндөтүп, бири-бирине жанагындай кылбай, бөлүнүп жарылбай, уруш болбой, тегиз кетсе дейм да. Ошол рахмат. Рахмат. Кудай буйрса 7 дубанда аракет кылабыз, 7 дубанда республика боюнча